Бүгүн 9 августта Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Жалал Абад шаарында жаңыдан асфальт төшөлүп, толугу менен реконструкциядан өткөн Пушкин көчөсүнүн ачылыш аземи болуп өттү. Эң негизги маселе, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, мамлекетибизде бүгүнкү күндө каражат пайда болду. Мамлекеттин каражаты үнөмдүү болуп, жерлерде элдин жашоо шартынын жакшырышына жумшала баштады. Бул негизги маселе. Бул бир эле Жалал Абад шаарында эмес, бүгүнкү күндө бүткүл республикабыздын бардык булуң бурчтарында чоң стройкалар жүрүп, чоң жолдор оңдолуп, элибиздин жашоо шартын түзөө максатындагы иштер жүргүзүлүп жатат. Жолуңуздар куттуу болсун, жолубуз көпкө кызмат кылсын, элибиз ушул жолдо жакшылыкта жүрүүгө буйруп насип этсин. Рахмат бага. Рахмат, рахим. Жолду жакшы жолдордон болсун, а? Мамлекетибизге элибизге кызмат кылсын. Кана, омен жакшылыктар болсун, а? Омен ол жолдор. Бир басып өтөбүз, машина өтөбүз. Машина өтөбүз. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаларды сарамжалдуу, экономдуу жана максаттуу пайдалануу үчүн контроль биздин колубузда. Ошол контролдоп турабыз. Мына Жалал Абад шаарында бүгүн биринчи ирет ошол Жалал Абад шаарына бөлүнгөн 2 миллиард 50 миллион сомдун эсебинен жасалган 2 километрлик жолду бүтүрүштү. Эми Жалал Абад шаарынын жашоочуларына да бир сыйла кайрылып кетемин. Шаарда өтө көп стройкалар болуп атат. Өтө көп социалдык объекттер курулуп атат, жолдор курулуп атат, ыңгайсыздыктар көп болуп атат. Бир аз чыдап, сабыр кылып беришсе, бир 2 айдын ичинде буюрса шаарыбыз башкача болуп өзгөрөт деген ойдомун. Пушкин көчөсүнүн негизги бөлүгүнө асфальт төшөлүп, жол кеңейтилген. Жөө адамдар басуучу тротуар жана башка шарттары талапка ылайык бүткөрүлгөн. Тендерден утуп алган баасы 70 миллион сом акча каражаты сакталды да. Бул эми көчө өзүңөр билесиңер, өтө шаардын негизги жолдордун бири эле, өтө начар эле. Ошону толук реконструкциядан өткөрдүк. Күч кубат берсин Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевке. Ушу көчөбүз бүтүп калды. Абдан жакшы болду. Кубаныч конус батпайт жакшы. Кудай каалады ушундай иштер боло берсин, өнүгүп кете берсин Кыргызстаныбыз. Баары тынчылык болсун. Өтө чырайлуу болду. Жоллорубуз Кудай кааласа жакшы, кеңлиги эми караң. Бар көздү кубандырат да просто. Тамашадан чыктым мен, тамаша кылып турам. Жакшы, ама зор. Мамлекет тарабынан каржыланган бул долбоорго Пушкин көчөсү Жусупбек Бакиев көчөсүнөн тарта облустук оорукананын жанындагы темир жолго чейин кирген. Ал эми жолдун калган бөлүгү Бекмамат Осмонов көчөсү менен кошо оңдолоору каралган. Аклай Карабаева, Аскар Мамат Исаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.